парни богаче меня, я разрешаю с ним. Ошондой Үмүтай. Ошондой. Туура. Бирок сиз башка балдар менен сүйлөшпөйсүз. Богаче талап айтпаймынбы, сүйлөшөт. Үмүтай, анан сиздин ошол аккаунтуңуздан ыйлаган видеолорду мурун көбүрөөк көрчүбүз. Азыр болсо кубанып, ушундай бир жакшы образдар менен, жакшы пабликтериңиз менен бөлүшүп келесиз да. Анан эмне себептен ыйлабай калдыңыз? Причина жок болуп калды. Бирок бар болсо албетте ыйлайм кайра. Жашоодо көбүрөөк ыйлагысыз негизи. Көбүрөөк ооба. Назик адамдардын баягы жүрөгү назик болуп анан бат эле ыйлап калат экенбиз да. Анан бат дагы таарынат, Нуржигит мырза. Таарынып калган учурда кантип жазасыз тарын үчүн? Жок, тарынбайт, мен наоборот тарынтат. Үмүтай, кантип жазасыз анда? Макул. Нуржигитти эмне кылып тарынтып атасың? Салам. Сооп саласыз. Тамакты жаман кылып койсо уруп салам. В каждой шутке есть доля правды. Үмүтай, келиңиз, эми мына жазында той деп жатасыздар, буйруса, тойду кандай кылып өткөрөйүн деп атасыздар? Баягы колунда бар адамдар, акчасы бар адамдар баягы укмуш ак көйнөктөрдү кийип, ушундай деп элестетет да. Сиздер кандай кылып пландап жатасыздар? Кандай өткөрөсүздөр эми? Той эми мен эле той болот, кичине эле аз эле адам менен, аз эле жакын досторубузду, туугандарыбызды чакырып, аз эле кичине той беребиз. Андай чоң той бербейбиз. Анын себеби жок. Келиңиз Үмүтай, сиз кандай элестетесиз? Кандай кыялданасыз? Мындай ак көйнөк кийип, анан турмуш козагыңыз келеби? Же современный элеби? Пока кийим келбейт, бирок кийим келет деп ойлоп калам жакында. Азыр пока мен еще до сих пор ишене элекмин да полностью. Аны ишенгенден ойлонуп баштайм деп ойлойм да. Свадьбаны мен кичинекей эле ошо аз эле адам, бирок көп акча алып келсе сонунда. Ошончаны көбүрөөк алып келсе? Да. Каждый гость там 100 миңден алып келсе, 99 болсо киргизбейбиз. Андан турмушка чыкканга даярсызбы учурда? Жүрөгүңүз эмне деп айтып атат? Кандай кылып даярдап жатасыз өзүңүздү? Өзүмдү жүрөрөм деп бул өзү тандады да мени. Если что-то не нравится, өзү виноват болот. Мен айткан жокмун, мени ал деп өзү болду. Ошо. Жакшы. Нуржигит мырза байлыгы бар деп калдыңыз. Анан Нуржигит мырза учурда кайсыл тармакта эмгектенесиз? Келиңиз, кайсыл жактын кулуна болосуз? Программист болуп иштейм онлайн. Команда менен. Ошо трейдер болуп, акция сатып алып, акция сатып. Демек, өзүңүздүн иш аракетиңиз менен каражат таап, эмгектенип жүрөсүз, жеке ишкер деп коесуз. Жеке ишкер. Кимиңиздер көп каражат табасыздар? Бул жак. Эркек деген кылат экен, э? Негизи айымдар ушу негизи жашоодо бир көп акча коротосуздар да. Косметикага деп коелу, тамак ашка, кийим кечеге, анан бир айда канча чыгым коротосуз? Бир күндүк чыгымыңызды сурайчы, анан бир айыңыз канча? Бир күндө канча чыгым коротосуз? Бир күндө айта албайм, неден бир күндө үйдө эле отуруп калам, бир күндө уже 4-5 жака барып калам да. А бир айда где-то 300-400 миң точно кетет. Ошондой кетеби Нуржигит мырза? Чын айтып атат, э? Мурунку айда 380 канча кетти. Ошонун баарын Нуржигит мырза камсыздайбы же өзүңүз дагы тапкан акчаларыңыз? Конечно, өзү төлөйт. Мен тандады да төлөсүн. Өзүңүз тапкан каражатты эмне кыласыз? Ал менин акчам, бунун акчасы биздин акчабыз. Менин акчам меники. Эртең мына 8-март буюрса Нуржигит мырза дагы жана эфирдин башталышында айтпадыбы? Сюрприз кылабыз депчи. Сюрприз кылат экен. Анан 23-үндө эмне белек берди сизге Нуржигит мырза? Үмүтай бердиби? 8-мартка жол 23-үндө башталат дейт, э? Бердим ғой, шымшык. Носки алып бердиңби? Носки эмес, киндердин игрушкасын бердим. Кичинекей игрушканы бергем, Левка шашкан. Өзү киндер алып берген ошол игрушкасын. Демек сиз кенедей белек кылсаңыз, ал дагы жүрөгүңүздөн чыкты. Анан ошол кенедей белектин жообу кылып эртең Нуржигит мырза момундай тоодой белек берет болуш керек, э? Же киндердин чоңун берип коесузбу? Бул секрет. Демек, социалдык тармактан билет экенбиз. Азыр жакшы нерсенин сыр болуп турганы жакшы деп коет го. Анан алдыда кандай максаттарды көздөп атасыздар? Кандай максаттарыңыздар бар дегиле? Биз план боюнча Европа, Дубай, Америкаларга барышыбыз керек болчу. Азыр эми
же Европада ситуация карап кичине пландар өзгөрүп кетти. Пока бир нерсе деш кыйын го дейм. Вот азыр эми Москвага барып, Үмүтай бир проект жасап атат, подписчиктердин өзүнө чоң масштабный кылып. Ошону кылабыз. Буйруса да. Нуржигит кайсыл жактын кулуна болосуз? Мен өзүм Ошто отурулгам. Кичинемде эле Москвага барып, Москвада чоңоюп, Европада чоңойгом. Европа мамлекеттеринде чоңойгонсуз. Бирок жүрөгүңүз кыргыз деп соғот эң негизгиси. Жүрөгүм акча иштеш керек деп соғот. Акча кыргыз деп соғот, албетте. Бирок тиякта бул жакта мындай аралашып кетет, менталитет европейский болуп, бул жака келип кичине түшүнбөй менталитетти. Кээ ачык сүйлөй берсем, кээ досторум, бул жакта чоң досторум капа болуп, неме болот. Ооба. Үйлөнгөндөн кийин ата-энеңиз менен чогуу турасыздар же кандай? Жок, азыр пландар боюнча дүйнөдүн аралап чыгыш керек, анан көрөбүз го. Анан көрөсүздөр. Негизи Үмүтай айымды социалдык тармактардан эс алууда жүргөнүн көрөбүз. Айтор эс алганыңыз бүтпөйт да. Анан ашканада кандайсыз? Тамак жасай аласызбы? Келиңиз ушунтура сурайлычы. Роллтанды сон жазгам. Роллтан тамак жасабайсыз. Башка тамактарды эми өзү деле жасаса болот, мунун деле колу бар, башы бар, интернети бар. Жок, өзүңүз мындай жасап Өзүм тойгузасызбы? жакшы көргөн тамагым ошо роллтан да. Роллтанды көбүрөөк жейсиз. Албетте. Самый дешевый да. Балким сизге караганда Нуржигит мырза баягы мырзалар ашканада жакшы келишет деп коет го. Балким Нуржигит мырза жакшы тамактарды жасайттыр. Ооба, жакшы жасайт. Жасап беребиз сизге? Конечно. Кандай тамактарды жасап берет эми гана? Мен жакшы көргөн тамагым ал куриный суп кылып берет. Күн сайын. Күн сайын, Токтун этин алып келип туруп, сорпо кылып бересиз, Жакшы. Оштон болом деп калдыңыз, Анан Ошто сиздерде барган келинди биринчи Ошко алып барасыз. Анан үй шыпыртмай деген сыяктуу салттарды угуп жүрөбүз. Анан Үмүтайдын эшик жууп, шыпырып жүргөнүңүздү мен кичине элестете албай жатам да. Кандай болот бул жагы? Келинди кызмат кыласызбы? Андай кызмат кылбайт. Анткени бунун өзүнүн иштери бар, пландары бар, ошого жардам берип, өзүнүн развитиясына жардам берем. Если үй ишин неме кылса, адам алсак болот да, возможность бар. Жардамчыларды алганга. Мен ордума башка кызмат кылып коет. Башка адамдар. Үмүтай, эгерде мына азыр кино индустриясы өзгөчө өнүгүп жаткан учуру, кино фильмдерге сизге сунуш түшүп, Үмүтай ушу кинолорго тартылып бер десе макул болосузбу? Уже сунуш түштү, уже согласовали. Бир айдан уже съемка башталат буйруса. Баракелде. Клиптерге да түшүп атабы? Клиптерге жок, сериалга түштү. Демек макулдугуңузду бердиңиз. Ооба, конечно. Нуржигит мырза макул. Ооба, макул. Ошол Шри-Ланкадан бул иштер боюнча келгенбиз, бул жакта ошо күзгө чейин иштерин бүтүрүп алайын деп айтты мага. Ошол үчүн келдик, болбосо келбейтилик. Үйлөнгөндөн кийин акчаны ким кармайт? Сейф кармайт, сейф. Банковский. Үмүтай дегенби? Демек Үмүтай айым каражатты коротуп, ушундай бирок долбоорлор менен дагы иштеп атасыз да. Анан Кудайым буйруса алдыда дагы көптөгөн долбоорлорду ишке ашырам, кайрымдуулук иштерди жакшы жасайм деп атасыз. Анан сизди блогер катары да көрүп атабыз. Дагы кандай таланттарыңыз бар? Балким жакшы ырдайсыз, Үмүтай айым. Менби? Жакшы карта ойнойм. Ырдабайсызбы? Жок, ырдабайм. Нуржигит мырзачы, кандай таланттарыңыз бар? Эми эр жигитке жетимишинен азыр кылат дейт. Баарын үйрөнүп жатабыз, аракет кылып. Талант гитарада ойной алам. Музыка жазып, мурун музыка жазып иштегем. Россияда дагы топовый артисттер менен иштеп жүргөм. Жакшы. Анда бир акапелла деп коебуз, бир куплет ырдап койсоңуз кандай болот? Үмүтай, сиз кошулуп турсаңыз болот. Азыр мен ырдай албайм, мен уялам. Балким Үмүтай, сиз ырдап коебуз бир куплет. Мен сары чымчыкты эле айтып коем. Келиңиз анда ошону айтып коелу. Сары чымчык болоюн, сары талга коноюн, апам атам ооруса, өзүм доктор болоюн. Доктор болбой калдыңызбы? Доктор болом албетте. Бирок башка демеде, жизньде. Доктор болуш үчүн мындайча айтканда эр жүрөк болуш керек да, операцияга киргенде, укол койгондо мисалы. Анан жашоодо коркоксузбу же эр жүрөксүзбү? Керектүү жерде коркок болуп калам, ата керектүү жерде эркек болуп берем. Эчтеңге түйүп, Мында катуу күрөшүп. Я не поняла слово. Түшүнгөн жокмун. Кандай дедиңиз? Күрөшүп дедим.
ошондой уруп салам дедиз го жана Нуржигитти ошондой күчтүүлүк кылып ооба. келиңиздер эми үйлөнгөндөн кийин кайсыл жакта жашайын деп атасыздар? Кыргызстандабы же чет жактабы? чет өлкөдө жашайбыз деп аракет кылып атабыз. Убакыт көрсөтөт. Кайсы мамлекет сиздерди өзүнө көбүрөөк тартат? Либо Франция, либо Америка аракет кылып атабыз азыр. Америка. Убакыт көрсөтөт го дейм. Үмүтай, сиз англисче үйрөнүп жатасыз. Эртең биринчи сабагым башталат буюрса. Демек курска жаңы жазылдыңыз, Ооба. Кайсыл тилдерде сүйлөйсүз азыр учурда? Только кыргызский, русский пока что. Кыргыз менен орусча көбүрөөк сүйлөп болушуңуз керек менимче. Нуржигит мырза өзү программист болгондуктан көптөгөн тилдерде сүйлөсөңүз керексиз. Ооба, эми азыр дагы жазылып, дальше развивать этип аракет кылып жазылдык курстарга дагы. Пока бул жерде болгон үчүн дагы кошумча алабыз. Келиңиздер эми Үмүтай Нуржигитке аябай катуу таарым калды дейли. Анан ошол учурда Нуржигит Үмүтайды жазыш керек, анан Нуржигитти таарындыра ал дагы. Үмүтай, сиз жазышыңыз керек анын таарынышын. Ооба, келиңиз. Таранайынбы? Скажи номер карты. Сразу эле же болбосо дароо эле күлүп ийди. Демек билет экенсиз да. Эми Нуржигит мырза таарынды дейли. Аябай көңүлү келбейт ат. Үмүтай айым таарынтып алды. Анан Үмүтай айым кантет болду экен. Ты что, меня не любишь? Бир сөздөн эле жазылып койсуңуздар, Демек бири-бириңиздерди жакындан жүрөгүңүздөгү сезимдерди да билет экенсиздер. Анан кыз жигит болуп официалдуу сүйлөшүп, ушундай бир жолдо жүргөнүңүздөргө канча убакыт болду? Биз кыз жигит болуп сүйлөшпөдүк. Мен сразу Шри-Ланка чакырып, колун сурадым. Канча убакыт болуп калды? 3 айдан ашты окшойт. 3 айдан ашты. Демек 3 айдан кийин Кудай буйруса дагы бир сонун жаңылыктар болот экен да. Жалпы биздин күйөрмандарга. Кандай жаңылык? Той деген жаңылык. Той деген. Болобу? Вот, жазга жакын аракет кылып той кылабыз. Жаз да келип калды да. Буйруса. Анан ошон үчүн мен эсептеп айтып атам да, мына сүйлөшкөнүңүздөргө 3 ай болуптур. Эми 3 айдан кийин той деген жаңылык болуп, сиздерди бир чет өлкөдөн жаңылыктарыңыздар менен көрүп алып эле сиздерге калуу тилек жазып бактылуу болуңуздар деп жазып калабыз го деп ойлоп атам да. Ошондойбу Үмүтай айым? Ооба, биз Москвада ошо свадьбаны өткөрөбүз. Из-за того, что акта азыр ушундай ситуация болуп атат, бир аз жылып калат деп ойлоп атабыз да, ошо сентябрь же октябрьгач. Бирок аракет кылабыз ошо весной сделать свадьбу. А эмне себептен Кыргызстанда өткөрүү планыңыздарда жок? Жакта родственниктер аябай көп да, лучше Москвада. Баары келип алышабы. Сиздердин оюңуздар боюнча чакан чөйрөдө эле өзүңүздөрдүн жакын досторуңуздарды чакырып эле. Жакшы, мына бүгүн бизге келип, сон маек коруп, ушундай күлүп, жайнап, кичине да болсо телегөрүүчүлөрүбүзгө сон маанай тартыладыңыздар деп ишенебиз. Бизге эфирге келип бергениңиздерге чоң рахмат. Чынында Үмүтай айым ачык айрым ушундай жаркылдаган жүзүңүздөн тайбай жүрө бериңиз. Сиздерге бакыт каалайбыз. Айтор алдыда кандай максаттарыңыздар болсо ишке ашсын дейли, бактылуу болуңуздар дейли.